Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Согди облустарынын башчылары Абдикарим Алимбаев менен Раджобай Ахмадзода жолугушту. Эки тараптуу жолугушуу бүгүн 14-июнда Кыргызстан менен Тажикстандын чектеш аймагында өттү. Ага Баткен жана Согди облусунун чектеш райондорунун акимдери жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилери да катышышты. Өкүлчүлүктүн билдирүүсүнө таянсак, жетекчилер акыркы бир айдын ичиндеги чек арадагы кырдаалды талкуулашты. Ошондой эле эки облустун деңгээлинде түзүлгөн жумушчу топтордун белгиленген багыттар боюнча иш аракетин улантуусу талкууланды. Жолугушууга УКМКнын чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев жана Тажикстандын чек ара кызматынын башчысы Ражабали Рахмонали да катышып, өз багыттары боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Тараптардын жолугушуусу биринчи кезекте чек ара аймактарында тынчтыкты сактоо, коопсуздукту камсыздоо максатын көздөйт.